Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркинтур. Бүгүн студияда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков Байдалиевич. Саламатсызбы? Айтсаңыз, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска байланыштуу пандемия жарыялады да, мындан ары абал курчуйт деп эскертти. Буга карата сиздер тараптан кандай чаралар көрүлүп жатат? Нелерге тыюу салып жатасыздар, эмнени ооздуктап жатасыздар? Бул эми баягы остро айткандай вирус не знает границ дегендей, бул ата-энесин тааныбайт да, ата тегин тааныбайган бул эмелер да, мындай инфекция деп коет да. Көзгө көрүнбөгөн инфекция. Бул болсо көзгө көрүнө турган, бул адам аркылуу ошонун клиникасы жөтөлүп, чүчкүрүп, ооруп атканда эле ошондо байкасак болот да. Бул балким ошондой ооруп калышы мүмкүн деп, ошо жөтөлүп, чүчкүрүп, температурасы болгон адамдарга биз бөгөт коюшубуз керек да, бер жака келбесин деп. Саламаттык сактоо министрликтин эң биринчи задачасы, 2-3 задачасы бар. Эң биринчи ошолорду убагында таап, убагында больницага жаткызып, убагында диагноз коюп аныктап, анан убагында дарылап баштоо. Мына ушул жагынан биз аксабашыбыз керек да, ушул жагынан биз тиешелүү чараларды көрүп, мына иштеп атабыз да. Демек, жана коронавирус жайылып кеткен өлкөлөргө салыштырмалуу бизде алдын алуу чаралары жакшы көрүлүүдө деп айтсак болобу? Жок, мен антип биз мактана бергенде да туура эмес да. Себеби мына мен деген эң бай, дүйнө жүзү боюнча эң бай мамлекеттердин баары, анын ичинен бай мамлекеттердин ичинен Сингапур деген мен бай деген мамлекет. Ошолордо дагы мындай көбүрөөк учур катталып атат. Америкада, Кытайда экономикасы, ресурстары өтө көп, күчтүү жерлерден таралып кетти да. Балким башында мындай жакшы маани бербей койгон учурларда да ушундай байкалат да. Алар эми алардын ресурстары көп, алар эми мынакей ошо тиешелүү чараларды катуу көрүп башташты да. Жакында эле кошуна өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Казакстанга бир жуманын ичинде коронавирус келип жетип калат деп айтты да. Эми бул ар кандай талкууларда жарап жатат. Бизде кандай прогноздор бар? Кандай тобокелчиликтер бар? Бир да мен эми ал өзүмдүн коллегама мен мындай этика жагынан туура эмес болуп калат, мен комментарий бере албайм. Бирок бул вирус, дагы жолу айтайын, вирус бул эми бул бир киши эмес да, өзүнчө эле көрүнө турган киши бир билет алып алып, мен ушу Кыргызстанга 3 күндөн кийин келем деп айтпайт да бул. Мен билет алып алып, бизге жарыя кылып айтса, мен айтат элем 3 күндөн кийин бизге келет экен депчи. Биз айта албайбыз. Башка мамлекеттерде дагы бир дагы мамлекет, өлкөдөгү любой чиновник мына эртең болот же болбойт, же болот деп айта албайт. Башка жөн биз болсо ошо келбес үчүн, бизден тарап кетпес үчүн катуу тиешелүү чараларды биз көрүшүбүз керек. Ошо чараларды биз көрүп атабыз. Азыр айтсаңыз, баягы обсервацияда жаткандардын абалы кандай, алар кандай шартта кармалып атат? Аэропорттун жанында эски авиабазанын ордунда да кармалып жатат деп атасыздар да. Канча ооруканада канча адам жатат, анан алар кандай шартта кармалып жатат? Биз эми бүгүнкү күндө жанагы кандай алдын ала чара көрүп атасыңар деп айтыңарбы? 1600 койка даярдаганбыз. 1600 койка. Бүгүнкү күндө 321 киши ошо обсервацияда жатат да. Бул кээ бир айтып атат, бул канча оору жатат, кандай кармап атасыңар депчи. Бул жок, бул оорулуу адамдар эмес. Таза. Бүт баары тең таза, оорубаган, абсолютно здоровый деп коебуз. Буларга только медициналык байкоо жүргүзүлүп атат. Эгерде арасында бир температура болсо, мисалы 14 кармап атпайбызбы? Температурасы болсо, ошонун тиешелүү, аны да өзүнчө бокска киргизип, анан өзүнчө аны дагы байкоо жүргүзөбүз. Кызыкта ар бир адам бирден палатада жатабы? Жок, бирден палатада жатпайт. Мисалы 30 киши бир келсе, 30 киши баары тең тиешелүү ошо эме бар, корпустар бар, 30 кишини өзүнчө жаткызабыз. Бир келгенде эгерде даже бир киши келсе, аны өзүнчө да жаткызабыз. Себеби дегенде жана 14 күн деген инкубацион периодду биз сактап калышыбыз керек да. Мынакей бүгүнкү күндө 321 жатат, дагы 1602 койка уюштуруп атат. То есть бизде бир топ запас бар. Эгерде массовый поступление болсо, ошолорду дагы жаткызганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алар баягы тууган тушкандар менен байланышып жатабы? Алар мурун болсо башында биз жана мобилдик телефонду алып турганбыз. Себеби дегенде башында жаш балдар, кыздарыбыз ойноп, биз момундай жатабыз, анан кийин кроваттын астында бир кичинекей бир кандайдыр бир мусор көрүп калса, ошону чоңойтуп көрсөтүп, анан кийин мындай момундай шартта, тигиндей шартта депчи.
анан соцсетте аныкталбаган, такталбаган маалыматтар көбөйүп кеткен да. Эми азыр биз уруксаат берип атабыз, түшүндүрүп айтып атабыз, соцсеттен ойнобогула деп. Анан бирок мен айтып коеюн, тиги азыр ата-эненин баары тең эле түшүнүп калды, балдар да өздөрү түшүнүп калды. Биз айттык, эми бул пятизвездочный биз отель эмес, курорт эмес. Биз саламаттык сактоо министрлиги МЧС менен бирдикте ошо койканы камсыздап бердик. Üşүгөн жок, ачка калган жок. Üşүгөн жок. Таза постельная принадлежность, 3 маал тамак, анан самое главное жылуу болуш керек. Мына ошону биз камсыздап берип атабыз да. Ал эми аларды карап жаткан врачтарга кандай шарттар түзүлдү? Баягы чарчап, тажап, кетебиз дегендер чыкты деп, анан сыйакы да берилет деди эле. Ошо момундай кырдаалда мындай чыдаган кишилер чыдайт, чыдабаган кишилер өзү кетем деп кетип калып атат да. Бирок кетем дегендер аз. Канча кетти? Эми республика боюнча где-то биринчи северде эле 4, 5, 6 кетпесе, калгандары баары иштеп атат. Себеби дегенде тиешелүү аларга сверхурочный зарплатасын төлөп берип атабыз, тиешелүү шарттарды эметип атабыз. Өзгөчө медициналык кызматкерлер өтө мындай напряженный ситуацияда иштеп атат да, азырчы күнү түнү круглосуточный. Бирок тиешелүү шарттардын баарын түзүп берип атабыз. Ал жакка кайсы оорукананын дарыгерлери кетти? Баягы обсервациядагыларга бул жерде эми инфекционисттер бар, көбүнчө санитарный службанын сотрудниктери да, эпидемиологдор, канча дарыгер? санврачтар, ошого баардыгы болуп бүгүнкү күндө 600дөн ашык киши тартылып иштеп атат да. Бул жалпы республика боюнча чогултулдубу? Жалпы республика боюнча санын айтып атам. Бул Ошто, Нарында, Жалал Абадта, бүт жерде санитарный карантин пункттарда, обсервацияда иштегендер бар тең ошо круглосуточно иштеп атат да. Ошолордун байкоо, медициналык байкоо жүргүзүп атат. Анын артынан тазалоо иштерин да жүргүзүп атат. Ошо баягы атайын кийим менен жүрүшөт да. Эми атайын жеңил мындай бир одноразовый бар, халаттар бар, эмелер бар, маскалар бар, ошо менен иштеп атышат. Анан баягы күнчөрөк маалымат чыгып кетти, ошо обсервацияда жаткандарды кайтаруу күчөтүлдү депчи. Буга эмне зарылчылык келип чыкты? Эми кээ бир жерде баягы мындай жатпайм, кетип калам деп анан коркутуу маселелери болот, ушундай эмеде мушташканга чейин барат. Ким менен? Дарыгерлер менен? Ошо дарыгерлер менен, ошол жерде кайтарган кишилер менен. Анан вынужденный мера да, мындай чара. Мындай ички иштер министрлигине кайрылып жардам берип атабыз. Эми бүт жерге койгон жокпуз. Тиешелүү кээ бир жанагы мушташ чыгарып, жатпайм, кетип калам дегендерди биз ошо кетирбегенге аракет кылып атабыз. Аларга түшүндүрмө иштери жүргүзүп атабыз. Азыр баягы врачтарга бир кандайдыр окуулар, машыгуулар өткөрүлүп жатат. Эми Кудай сактасын, коронавирус боюнча бир белги аныкталып калса, же бир учур катталып калса, биринчи чараңар кандай болот? Биз жакында эле ушу аппарат президенттен, өкмөттүн көзөмөлүндө ушу өткөздүк да, атайын. Бирөөнү показательный тренировочный учение деп коет, ушу аэропортто өткөздүк. Экинчисин болсо эч кимге айтпай, өзүбүз жанагы шарттуу түрдө бир оорулууну, условный больной деп коет, оорулууну ушул экени алып келип, ошо мисалы оорулуу депчи. Ошо биз өзүбүз байкап көрөлүк дедик. Ошо тиешелүү службалар, тиешелүү медициналык мекемелер кандай ошол экени реакция кылып, өзү оперативдүү түрдө ошондо иштейби, туура иштейби же туура эмес иштейби деп кемчиликтерди өзүбүз да көрүп алып, анан кийин кайталабас үчүн деп ошону көрдүк да. Негизинен биздин медициналык кызматкерлер, МЧС, погранслужба абдан жакшы иштеп берди. Себеби дегенде буга чейин биз учение өткөзгөнбүз. Эми албетте анчалык кээ бир кемчиликтер болду. Ал кемчиликтерди кийин учение бүткөндөн кийин аны болсо биз өзүбүзчө обсуждение кылып, сүйлөшүп, кийинки могу жерде байкаш керек экен, могу жерде туура эмес кылып коюп турбуз депчи. Ошо канча баладан биз канча пайызга даяр экенбиз? Биз болсо ошо 90% даярдыкты көрсөттүк да. Ошо кемчилик эмнеде болуп атат? Эми кемчилик кээ бир баягы человеческий факторлор убагында ошо инструкцияны туура эмес кабыл алып, келгенде баягы телефондор бар да, бүт бардан кимге эң биринчи больнойду көрсөк, кимге телефон чалышыбыз керек. Андан ары кимге ошонун ортосуна бир цепочка бузулуп кеткендер болуп атты. Кээ бирөөсү баягы халатты туура эмес кийип алгандар. Кээ бирөөсү болсо баягы ошо мындай бир майда чүйдө мындай эмелер, мелочтор болуп атты. А так негизинен
бизге жакшы баа коюлду. Ошо жакшы ошо инструкция менен колдоо менен жакшы иштеп атасыңар депчи. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып жаттыр да, алдын алуу үчүн аябай кескин катуу чараларга барыш керек деп. Жанан сиздерге эмне тоскоол болуп жатат? Балким жана той топурларга катуу эле тыюу салынбай жатышы, балким абалды кичине корчутуп коюшу мүмкүн. Мектеп, жогорку окуу жайларындагы сабактардын улантылып жатышы дагы бир кедергисин тийгизип койбойбу? Өкмөт токтом чыгарды. Мына кече мурда күнү токтом чыкты. Өкмөттүк уюмдарга жана бейөкмөттүк уюмдарга баарына тең ошолоки бүт форумдарга болобу, семинар болобу, ошон менен бирге жанагы жума намаз деп коебуз. Бу дагы массалык түрдө жыйындап коет мундагы. Ошонун баарына тең мындай тыюу салуу боюнча ошо токтом чыкты. Ушул токтом болсо тыюу салынган жок да жума намаздарга. Бул мен эсептейм, бул тыюу салынат. Сунуш берилди да. Бул токтом, мен ойлойм, токтом чыккандан кийин бул тыюу салынды деп айтса болот. Ар бир өкмөттүк уюмдагы иштебеген бүт жетекчилер муну исполненияга алыш керек да. Той топурларчы? Той топурларга албетте аларга сунуш берилип атат. Эми мына кече мурда эмне болсо өткөндө бир киши айтты, ошо мен өзүм мына ыктыяры менен мореки баламды үйлөнтүү боюнча свадьба бербейм. Муну болсо башкача түрдө өткөзө турган болду. Коронавируска байланыштуу. Мен ушуну баарын тең айтып койсоңор, ушуреки элге мен да колдойм деп, мынакей бул кишинин аң сезими өйдө экен. Бул өтө түшүнүп, анан ушундай кадамга барды деп ойлоп атам да. Мен ойлойм баарына тең ушундан пайдаланып, ушу элге да кайрылат элем, ушуреки көп мына Бишкекте 100ден ашык ресторан, кафе болсо, ар бир ресторанга күнүнө 100ден баштап 500-600ге чейин той топур болуп атат да. Бул өтө мындай айтканда коркунучтуу эле нерсе, себеби дегенде муну түз эле ушу айтып коюш керек. Эгерде биздин республикага кандайдыр бир киши, оорулуу киши кирип кетти дейли, жашынып, жанагы биз ар кандай жол менен кирип кетсе болот. Чек ара аркылуу эметпей, башка куулук кылып, бир башка жол менен кирип кетсе, ошо оорулуу болуп калса, анан кийин ал сөзсүз түрдө тойго барат, сөзсүз түрдө жума намазга барат. Намазга жылган кишилер жылдан жылга көбөйүп барат. Анан кийин албетте аяктан ушундай кооптуу болуп, анан коркунучтуу болуп атпайбы? Ошонун себебинен мен дагы ошентип айтып атам да. Таптакыр тыюу сала албайт экенбизби той топурга? Эми баягы сиз же мен өзүмдүн үйүмдө өкмөт мага айта албайт экен да, сен эшикке чыкпа, сен үйдө отур, же кошунага барба деп айта албайт экен. Улуттук коопсуздук боюнча маселе жаралып жатса дагыбы? Ошо да биз айта албайт экенбиз. Биз болсо ошо элдин аң сезимине, элге мындай чакырым жасап турушубуз керек да. Рахмат маегиңизге. Бүгүн бизде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөй Исаков болду. Аны мен Элизат Эркин туруп бардым. Саламатта калыңыздар.